Өлкөбүздө болуп жаткан акыркы маанилүү кабарлардын түрмөгү менен таныштырып, кайрадан сиздер менен жаңылыктардын топтому саламатсыздарбы? Өлкө башчысы Садыр Жапаров бүгүн 7 майда расмий сапар менен Москвага учуп кетти. Президенттин администрациясынан кабарлашкандай, сапардын жүрүшүндө Орусиянын президенти Владимир Путин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр көтөрүлдү. Өлкө лидерлери эки тараптуу жана көп тараптуу күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди, ошондой эле өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашат. Ошондой эле расмий сапардын алкагында Садыр Жапаровдун башка расмий адамдар менен жолугушуусу пландалган. Мындан тышкары мамлекет башчысы 9 майда ардактуу конок катары Москвадагы жеңиш парадына катышмакчы. Кыргыз Республикасынын расмий делегациясынын курамында Адылбек Касымалиев, министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары, Жээнбек Кулубаев, тышкы иштер министри, Муратбек Азымбакиев, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы, Марат Иманкулов, коопсуздук кеңешинин катчысы, Гульнара Клара Самат, Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси, Улан Ниязбеков, ички иштер министри, Аскарбек Жаныбеков, айыл чарба министри, Тилек Текебаев, транспорт жана коммуникациялар министри, Данияр Амангелдиев, экономика жана коммерция министри, Кудайберген Базарбаев, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри, Талайбек Ибраев, энергетика министри, Нурдан Орунтаев, Бишкек шаарынын вице-мэри. Чеченстан Республикасынын башчысы Рамзан Кадыров Орусиянын президенти Владимир Путинден Ахматтын атайын күчтөрүнүн бардык бөлүктөрүн Бахмут шаарына Венгердин ордуна жайгаштырууну суранып кат жолдогон. Бул тууралуу Орусиянын жергиликтүү басылмалары жазышты. Атайын аскердик операция зонасында түзүлгөн кырдаалды эске алуу менен Орусияны коргоо министри Шойгуга жана Орусиянын улуттук гвардиялык аскерлеринин федералдык кызматынын директору Золотовго тапшырма берүүңүздү өтүнөм. Алар Ахмат күчтөрүн башка багыттардан чыгарып, Бахмутта ээлеп турган Венгердин позицияларын Ахматка өткөрүп берүү жөнүндө көчүрмө буйруктарды чыгарсын деп жазылат катта. Буга чейин Венгердин башчысы Евгений Пирожкин 10 майда Венгер күчтөрү Бахмуттан чыгып кетерин айткан. Ал мунун себебин ок дарылар аз келип жатканы менен түшүндүргөн. Кремль Пригожинин сөздөрүнө комментарий берүүдөн баш тартканы ырас. Түркия аба мейкиндигин Армениянын VIP учактары, анын ичинде премьер-министр Никол Пашянды тейлеген номер 1 учак үчүн жапты. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлут Чавушоглу 24 ТВ телеканалына берген маегинде билдирген. Түрк аба мейкиндиги аркылуу күн сайын каттамдар жасалчу, азыр биз аны жаптык. VIP учактар үчүн дагы жаптык, алар бизге таарынбасын. Пашянандын учагы үчүн дагы аба мейкиндиги жабылды деген Чавушоглу менен Ереванда Немесис операциясынын баатырларына арналган эстеликтин ачылышы менен түшүндүргөн. Анкара эстеликтин ачылышын чагымчылдык деп атаган. Эстеликти орнотуу демилгеси Немесис тобунун мүчөлөрүнүн урпактарына таандык болгон. Эске сала кетсек, 29 апрелде Анкара алдын ала эскертүүсүз эле Flyme Armenia авиакомпаниясына Түркиянын аба мейкиндиги аркылуу Европага учууларды ишке ашырууга мурда берилген уруксаты жокко чыгарылган. Орусиянын президенти Владимир Путин өлкө башчысы Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 78 жылдыгы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттик администрациядан кабарлашты. Сизди улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 78 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Орусияда жана Кыргызстанда согуш талааларында баскынчыларга каршы тайманбастык менен салгылашкан аталарыбыздын жана чоң аталарыбыздын даңктуу эрдиктери жана курмандыктары, оруктагы талыкпаган эмгектери жөнүндөгү эскерүүлөр ыйык тутулат. Улуу жеңиштин жалпы руханий мурасы бүгүнкү күндө мамлекеттерибиздин ортосундагы союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди өнүктүрүү үчүн ишенимдүү негиз бойдон калып жатканы маанилүү деп айтылат Орусия президентинин куттуктоосунда. Владимир Путин өлкөдө жашап жаткан улуу ата мекендик согуштун бардык ардагерлерине чын жүрөктөн чыккан куттуктоолорун жана терең ыраазычылык сөздөрүн айтып, аларга чың ден соолук, жакшы маанай жана узун өмүр каалаган. Ош шаарындагы Борбордук аянтта Орто Азия, анын ичинде Кыргызстандык мото сүйүүчүлөрүнүн көчмөн жолу аталышындагы мото сезондун ачылышына карата жүрүш болду. Бул тууралуу Ош мэриясы кабарлады. Ага Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстандын мото клубтарынын 200-гө жакын байкерлер катышып өздөрүнүн мото башкаруу ыкмаларын көрсөтүп беришти. Иш чаранын жүрүшүндө Ош шаарынын мэринин орун басары Нурбек Кадыров өлкөдө мото туризмде өнүгүп жатканын белгилеп, катышуучуларга шаар бийлиги атынан ийгиликтерди каалаган.
Мото жүрүш Борбордук аянттан башталып, Ленин, Наваи жана Курманжан Датка көчөсү менен өтүп, Сулайман тоонун этегинде жыйынтыкталган. Жыл сайын өтүп келген мындай мото жүрүштүн максаты жол коопсуздугун камсыздоону жана бул спорттун түрүн жайылтууну көздөмөкчү. Белгилеп кетсек, иш-чара Ош шаардык мэриясынын колдоосу менен Кыргызстан мотоциклисттери коомдук бирикмеси, Биргелешкен мотоциклисттер тобу жана байкерлер кейжи сыяктуу уюмдар тарабынан уюштурулуп келет. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди-чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 0060 +7 965 402 93 Мухиддин.